Бүгін біз атмосфера эмнени үйрөтөт деген теманын үстүндө иштейбиз. Атмосферада эмнени айтабыз? Атмосфера жер шарынын аба катмары. Башкача айтканда, жерди баардык жагынан газ түрүндө бизди абага курчап турат. Буту биз баардыгыбыз тең билебиз. Атмосфераны грек тилинен которгондо атмос буу, газ дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми сфера болсо бул кабык. Мурунку сүрөттү карасак, мынакей жерди бар тегерете атмосферанын катмарлары шар сыяктуу курчап турат экен. Атмосферанын чек арасы балдар бул жердеги литосферанын жогорку катмары. Билебиз, бул жерде литосфера бар. Литосферанын жогорку катмары, гидросферанын жогорку катмары жана жердин космос менен болгон орбитасына чейинки аралык бул атмосферанын чек арасы болуп эсептелинет экен. Атмосферанын эки касиети бар экен. Биринчиси бул физикалык касиети, экинчиси болсо бул химиялык касиети. Физикалык касиети биз эмнени үйрөнөт экенбиз? Атмосферанын бийиктигинин калыңдыгы, башкача айтканда, жер шарынан космостук көздөй канчалык аралыкта жатат? Ал 2000–3000 километр аралыкта бийиктикте жатат экен. Атмосферанын биз билебиз массасы бар. Жана ошондой эле атмосферанын тыгыздыгы бар. Атмосферанын массасы канчага барабар? Демек, атмосферанын массасы 1 квадрат сантиметр жерге 1 килограмм 0,33 грамм масса менен басым жасайт экен. Жана ошондой эле атмосферанын тыгыздыгы бар. Химиялык составын карасак, химиялык составы атмосферада 78% азоттон, 21% кычкылтектен, 0,3% көмүр кычкыл газынан турат экен. Жана мындан башка дагы 0,1–0,2%деги ар кандай иондук газдардын дагы составында бар. Бирок бул үчөөнүн өзгөчөлүгү эмне? Бул концентрациялар атмосферада дайыма туруктуу болуп эсептелинет экен. Атмосферадагы туруксуз концентрация бул эмне болуп эсептелинет? Ойлонуп көргүлөчү. Албетте, бул туруксуз суу. Суунун составы атмосферада дайыма өзгөрүп турат экен. Кийинки биздин түшүнүгүбүз атмосферанын түзүлүшү. Биз билебиз, атмосфера бир нече катмардан турат. Эң биринчи бул тропосфера. Ал канчалык бийиктикте жайгашкан? Тропосферанын бийиктиги ар кайсы уюлдарда өзүн башкача, мелбин алкакта башкача, тропиктерде башкача экен. Демек, тропосферанын аралыктары уюлдарда 8–10 километр. Ал эми мейлүүн алкактарда 10–12 километр. Ал эми тропиктерде болсо 16–18 километрге чейин тропосферанын бийиктиги өзгөрөт экен. Экинчи катмар бул стратосфера. Стратосфера 11 километрден 50 километрге чейин бийиктикте жайгашкан экен. Мезосфера болсо 50 километрден 90 километрге чейин бийиктикте жайгашкан. Ал эми термосфера, мына бул жерде термосферанын бийиктиги 200 километрден 300 километрге чейин бийиктикте термосфера жайгашкан экен. Бул ар бир сферанын ортосунда дагы өтмө катмарлар бар. Муну биз билебиз. Анан эң жогорку экзосфера бул 700 километрден жогору бул экзосфера болуп эсептелинет экен. Кийинки биздин ала турган маалыматыбыз
кийинки биздин маалыматыбыз бул атмосфера кантип пайда болгон. Атмосфера кантип пайда болгон? Атмосферанын пайда болушу. Атмосферанын пайда болушу. Жер шары эгерде пайда болгондо 4,5 миллиард жыл мурда пайда болгон. Мына ошол кезде атмосферада 2 гана газ болгон. Биринчиси гелий, экинчиси суутек. Мындан башка бир дагы газ болгон эмес. Бирок жер өөрчүп, улам убакыт жылган сайын кийинки этаптарда жер шарында вулкандык атырылуулар болгон. Вулкан атырылган. Ал эми вулкан атырылганда жердин вулкан менен кошо ар түрдүү газдар атырылып чыккандагы атмосферанын составында кычкылтек, азот жана башка газдар кошула баштаган. Мына ошентип вулкандык атырылуулар пайда болгондон баштап атмосфераны да башка газдар таралгандагы атмосферанын азыркы составы түзүлгөн. Азыркы составы болсо бул 78% азот, 21% кычкылтек жана 0,3% көмүр кычкыл газы жана башка дагы иондук газдардан турат экен. Мына ошол составы вулкандык атырылуулардын натыйжасында пайда болгон деген окумуштуулардын гипотезалары бар. Мына бүгүн балдар биз атмосфера менен жалпы маалыматтарды алдык.